Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hurmatlı bizdin çalpı online sağlığını alvatkan görүүчүлөр. Kuday nasip etip qayradan sizler menen sabaqtarыбызды улантмакчыбыз. Бүгүn sizler menen өтө турган жаңы тема же бүгүн көтүлүүчү сабагыбыз маттын дагы бир түрүн өтмөкчүбүз. Тагыраак айтканда мат муттасил. Мат муттасилди кандай түшүнүшүбүз керек? Тажвид эрежеси боюнча мат муттасил деп эмнени айтат? Созулма тамга келип, созулма тамганы билип калдык, алиф, вау, я. Андан кийин себеп мат келип хамза болсо, себеп мат хамза болуп келип, экөө бир сөздө болсо, мааниси жактан бир сөздө. Же жөнөкөй тил менен айтканда, бир сөздүн эң акыркы тамгасы созулма тамгадан кийинки тамга хамза боло турган болсо, бул мат муттасил. Мат муттасилди созууда 4 же болбосо 5 алифке чейин созсок болот. Кээ бир китептерде 4 десе, кээ бир китептерде 5 алиф өлчөмүндө дейт. Мат муттасилди биз кандай түшүнөбүз? Жогоруда жазган мисалдарды окуу менен иншалла түшүндүрмө бергенге аракет кылабыз. Кеттик эмесе. Tema mat muttasil. Ana mat munfasildi da жаздым. Эмне үчүн мат муттасил менен мунфасилди дароо жаздым? Анткени муттасилди түшүнгөндөн кийин мунфасилди же мунфасилди түшүнгөндөн кийин муттасилди түшүнүш керек болот, же болбосо экөө бири-бирин толуктайт. Экөөнү бирдей түшүнгөндөн кийин толук бизде маалымат болот. Биз азыр токтолуучу нерсе, өтүлүүчү сабак мат муттасил. Мисалы карайбыз. Ваджаакум. Бұл жерде созу тамға қайсы? Қараңыздар, алиф болуды, алиф тамғасы. Алиф тамғасы созу. Суро туылышы мүмкін. Біз бұны қанша алиф өлчөмүндө же қанша үн өлчөмүндө созушубуз керек, тыгыш өлчөмүндө дегенге жооп. Эреже айтылат. Созулма тамға мейли алиф болсын, мейли вау болсын, айырмасы жок, мейли я болсын. Андан кийин себеп мат хамза болуп. Bir sözde gelse, tağırağa aytkanda mı? Jaa деген bir söz. Jaa'nın akırkı tamgası hamza olup hareketli. Demek bu yerde 4 же 5 alif ölçümünde sozu vacip bolot. Mildet bolot tağırağa aytkanda. Ошол себептен мындай толкунсуздук көрсөтүп коет. Толкунсуздугу жок болсо деле 4 alif ölçümünde sozuş gerek bolso dele. Bar bolu menен жок болууда эч кандай айырмасы жок. Мисалы, ваджаакум. Мындан кем эмес. Мат табиди билдиңер, мат эйватты, мат бадалды билдиңер. Аны 2ден ашыкча созулбайт элек. Энен бул жерде ваджаакум. Же кийинки сөздү карайбыз. Аулия, ошол сыяктуу эле. Созулма тамга алиф, алифтен кийин хамза келип атат. Бул бир сөз болду. Аулия сөзүн яны 4 же 5 алиф өлчөмүндө созобуз. Аулия же алаи роббикума. Карайбыз. Хамзадан кийин эмне? Алиф келип атат. Бул жерде буга чейин өткөнбүз, эмне 2 алифтен ашыкча сөз албайбыз. Ла тамгасынан кийин, хамза алифтен кийин дагы хамза келди. Демек, бул жерде мат муттасил болуп атат дагы бир сөз бул. Алаи роббикума. Же болбосо Наср сүрөсүнүн бардыгыбызга жат белгилүү болгондой эле. İza 2 alif ölçümünde gana söz alabız. Mat tabi bolot. Aliften kийин эч кандай хамза келбейли. Ошон үчүн буну 2 alif ölçümünde. İza jaa nasrullahi. İza jaa nasrullahi. Mat muttasil degeni ошол. Тагыраак айтканда bir сөздө келүүсү шарт созулма тамгадан кийинки келген хамза.
суроо туулушу мүмкүн. Bir sözde gelgende manisi jaktan bir sözde ulutat. Arap tilin bilbegen jaranдар kantip al sözdün bol reki hamza aldыңкы sözgө таандык же болбосо өзүнүн кийинки сөздүн баштапкы тамгасы biz bunu kantip билебиз десек, bunun жообун иншалла мат мунфасил деген темада силерге терең түшүндүрмөкчүбүз. Саламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.